Өтүп бараткан күндүн урунтуу кабарларына токтолобуз. Мен Айгерим Жанакул, алар тууралуу кыскача. Өмүр бою эркин ажыратылган Аскаровду үй камагына чыгаруу өтүнүчүн сот канааттандырган жок. Бүгүнтөн баштап Азимжан Аскаровдун иши кайрадан жанданды. Курттаган ундун баяны резервтер фонду депутаттын карылар үйлөрүнө курттап кеткен ундарды сатып жатат деп айтканын четке какты. Буларда Америка басылмалары Орусия Сирияга зениттик ракета алып киргенин жазышууда. Ал эми эки тараптуу мамилени токтоткон Америка карата Орусиянын жообун бир нече мүнөттөрдөн соң биле аласыз. Кутман кечиңиздер менен Оолу Кыргызстан өзүндө болгон кабарлардан Азимжан Аскаровдун жактоочусу Нурбек Токтакунов Аскаровдун ишин карап жаткан соттук коллегиядан анын бошотулушун талап кылды. Эске салсак, сот бул ишти Чүй облустук соту жаңыдан ачыкка чыккан жагдайлардын улам кайра кароону чечип 4 октябрда жандандырган. Соттун жүрүшүндө адвокат Токтакунов буга чейин чыккан Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча чечимин эске алууга чакырды. Ошондой эле ал Аскаровдун милиция кызматкерин өлтүрүүгө тиешеси жок экендигин, маркум Сулайманов Базар Коргон районунда таасирлүү адам болгондуктан анын өлүмүн башкалар уюштурган болушу мүмкүндүгүн билдирди. Вообще удивительно, көпүрдө болгон адамдарды не опросил. Аскаров был там көпүрдө или болбоду? Милиционеров опрашивает односторонне, вот это Тураджан, вы посмотрите по материалам дела. А почему не опросили тех людей, которых осуждены с ним и которые были көпүрдө? Ал эми ушул июнь окуясында бензин менен өрттөлүп каза болгон милиция кызматкери Мыктыбек Сулаймановдун аялы Чынара Бечелова болсо, эмне үчүн сотто күнөөлүү деп табылып, өлүм жазасына тартылган Аскаровдун укугу корголуп, июнь окуясында каза болгондордун укугу корголбойт деп дагы нааразы болду. Канчадан адам ыйлап отурат Базар Коргондо? Кыргыз эмес, өзбеги деле ыйлап отурат канчасы. Ушо бизди какшатты деп. Мына, эгерде дагы бүтүнүп аны бошотсочу, Батыров дагы кыргынды баштайт. Мен уже жоготконумду жоготуп алдым. Эми силер жоготосуңар. Ошону түшүнүш керек, кыргыз адамчы. Ошону түшүнүш керек. Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитети Кыргызстанда Азимжан Аскаров түрмөдөн бошотууну жана аны күнөөлүү деп тапкан чечимди жокко чыгарууга дагы жолу чакырды. Кыргызстандын жаран Азимжан Аскаров сот органдары тарабынан утуралык караздашууну тутандырган, массалык башаламандыктарды уюштургандардын бири. Ошондой эле 2010 жылдын июнь айындагы кайгылуу окуялар учурунда укук коргоо органында иштеген кызматкерди ырайымсыз түрдө өлтүрүүгө катышканы үчүн өмүр бою эркинен ажыратылган деп күнөөлөнүп келет. Башка кабарлардан мамлекеттик материалдык резервтер фонду карылар үйлөрүнө жана наабайканаларга курттап кеткен унду сатканын экспертиза тастыктады. Эске салсак, парламент жыйынында депутат Жыргалбек Турускулов фонд курттаган унун карылар үйлөрүнө жана жетим жесирлерге 16 сомдон сатып жатканын айтып чыккан. Мекеменин кампасында дагы 70 тонна ун калды деген маалымат бар экенин дагы билдирген болчу. Бул боюнча мына өкмөттү териштирдип, өкмөт азыр мына бүгүнкү күндө фин полиция менен бардык мүчөлөрүн комиссия түзүп алып туруп, бул боюнча иликтөө иштерин башташты бүгүн. Бүгүн иликтеп иштеп, мен консультантымда чогуу жүрөт. Анткени мындай кызматтык иликтөөнү фонд өзү дагы жүргүзгөн. Жыйынтыгында эч кандай мыйзам бузуулар болбогонун аныкташкан. Фонддун лабораториясынан комиссия аркылуу ундун сапаты текшерилген болчу. Ал эми мамлекеттик стандартка жооп берет деп айтылат. Бүтүмдө. Учурда бюджеттик мекемелерден ундун сапатына эч кандай даттануу болгон эмес экен. Мына жүрүңүз күнгө чыгыңыз эже. Бул видеодагы жана көрсөтүлгөндөгүсүндө дагы мен ойлойт элем, бардык эрежелер сакталыш керек. Ошол лаборанттар келип өздөрү алыш керек болчу, өздөрү көргүзүп, өздөрү сүйлөшүп алыш керек болчу. Анан кийин булар алып барып биз апарып тапшырдык, качествосын текшерип бер деп, анан алар кайсыл ундукун алып барып, каяктагы качествону алып барганын мен билбейм да. Ошондуктан азыр өкмөттүн да комиссиясы иштеп бүтүп калды. Алардын баардык жыйынтыгын берет, өзүнүн баасын берет деп ойлойм. Дүйнө кабарларынан Америкалык басылмалар Орусия Сириянын аймагына зениттик ракетасын алып киргенин жазып чыкты. Fox News телеканалы маалыматына ылайык, заманбап курал жер ортолук деңиздеги тартуу спортуна жеткирилген. Техника Американын канаттуу ракеталарына кооптуу келери белгиленет. Бул арада Улуттар уюмунун Сирия боюнча элчиси Стафан де Мистура Сирия жаңжалын токтотууда Орусия менен Америка Кошмо Штаттын аракетин текке кеткени терең кабатырланганын билдирди. Эске салсак, 3 октябрда Америка Кошмо Штаты Сирия боюнча Орусия менен маалымат алмашууну токтоторун жарыялаган. Мамлекеттик департаменттин өкүлү Джон Кирби болсо, 3 октябрда жарыяланган билдирүүсүндө жай тургундар
турган аймактарды бомбалаган үчүн Орусияны айыптаган. Бирок бул эки өлкөнүн аскери аба күчтөрүнүн кагылышуусунан алдын алат дегенди түшүндүрөрүн департаменттен кошумчалашууда. Ал эми Орусиянын тышкы иштер министрлиги болсо өз кезегинде Американын мындай мамилени үзүү чечимине карата билдирүү таратты. Анда Обаманын администрациясы бир пикирге келип, кызматташа албаганына өкүнөөрү билдирилет. Жаңылтар улантабыз, соңку 6 ай ичинде Орусиядан кеткен тажикстандык жарандардын саны көбөйгөн. Өлкөнүн миграция кызматы мекенине кайткан жарандардын саны 61%дан ашат. Эксперттердин айтымында мындай мигранттардын санынын азайып жатканын Тажикстандын Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болууну каалабаган маанайы далилдөөдө дешет. Ал эми башка экономисттер болсо бул жөн гана экономикалык каатчылык себеп экендигин айтышууда. Ошол маалда Орусияга барган Кыргызстандын жарандарынын саны болсо тескерисинче арбып, акыркы 2 айда 2% өскөн. Расмий маалымат боюнча ушул тапта 554 миңге жакындады. Мигранттардын саны ал эми такталбаган кабарларда алардын саны мындан 2 эсе жогору. 2015-жылдын 1-январынан тартып Орусия менен визасыз эреже киргизилген мамлекеттердин жарандары патенттин негизинде гана иштөөсү керек деген жобо кабыл алынган. Эгер өз убагында патент төлөбөсө, мигранттар административдик айыпка жыгылып, Орусиядан чыгарылышы дагы мүмкүн. 11 новосунда калыңыз, кийинки бөлүктө маалымдай турган кабарлардын кыскача түрмөгү. Балыкчыда кайрадан терроризмге каршы окуулар башталды. Эдельвейс борборуна жамааттык коопсуздук макулдаш уюмунун өлкө мүчөлөрү чогулууда. Кытайда Кытай элчилигине жасалган теракт уюштурууга тиешеси бар деп улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте издөөгө жарыянгандардын бири Мубарак Турганбаев өз ыктыяры менен Кыргызстанга келди. Ал эми райондор аралык соту жарандык активисттин арызын кабыл алган жок. Ал референдум өткөрүү боюнча мыйзам долбоору тууралуу кабыл алынган чечимин жокко чыгаруу үчүн сотко арыз жазган эле. Балыкчыда кайрадан терроризмге каршы окуулар башталды. Эдельвейс борборуна жамааттык коопсуздук макулдаш уюмунун өлкө мүчөлөрү чогулууда. Бул жерде 4 октябрдан 7 октябрга чейин бул уюмдун Казакстан, Кыргызстан жана Орусиядан аскердик күчтөрү чек ара 2016 машыгууларын өткөрөт. Окууларга 1000ден ашык жоокерлер жана жүздөгөн техникалар тартылат. Эске салсак, сентябрда ушул полигонда Шанхай кызматташтык уюму машыгууларды өткөн болчу. Маалыматка ылайык, мындай ири аскердик машыгуу буга чейин Кыргызстанда болгон эмес. Машыгуу Тынчтык миссиясы 2016 деп аталып, террорчулукка каршы багытталууда. Шанхай кызматташтык уюмуна 8 өлкөдө мүчө экендигин белгилегенде, буга чейин болсо ири аскердик машыгуулар ушул өңдү Кытай, Орусия жана Казакстанда өтүп келген. Бишкекте Кытай элчилигине жасалган теракт уюштурууга тиешеси бар деп улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети издөөгө алган Мубарак Турганбаев өз ыктыяры менен Кыргызстанга келди. 29 жаштагы Турганбаев Стамбулдагы Адал Тур компаниясында иштер айтылат. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы, эске салсак, 6 сентябрда Кытай элчилигиндеги терактка тиешеси бар деп 5 адамды кармап, дагы 4 кишиге издөө жарыяланган. Мубарак Турганбаев дароо эле терактка тиешеси жок экенин айтып, Кыргызстанга жакында келип көрсөтмө берүүгө даярданып жатканын билдирген болчу. Өзүнүн көрсөтмөсүн бериш үчүн биринчи күнү 4 саат көрсөтмө бердик жана немеде УКМКда. Эми мыналары дагы тергөө амалдары жүрөт. Далил заттардын баарын өзүң кошо ала келиптир. Заводчуна санкция берип коюптур 21 сентябрда. Первомай райондук соту эртең ошонун мыйзамдуулугун текшергени Первомай райондук сотко барабыз. Анан ары дагы тергөө амалдары жүрөт. Мубарак өзү мойнуна алган жок. Анын берген көрсөтмөсү боюнча Мубарактын эч кандай тиешеси да жок экен. Ал менен де терактта. Жаңылтар улантабыз, Бишкек шаардык райондор аралык соту Рита Карасартованын арызын кабыл алуудан баш тартты. Коомдук активист Рита Карасартова Жогорку Кеңештин комитетинин конституцияны өзгөртүү тууралуу референдум өткөрүү боюнча мыйзам долбоору тууралуу кабыл алынган чечимин жокко чыгаруу үчүн сотко арыз жазган. Аталган маселе боюнча Бишкек шаардык сотуна арыз жазарын кошумчалады. Эске сала кетсек, Жогорку Кеңештин тармактык комитети аталган мыйзамды карап, маселе парламентке чыккан болчу. Референдум өткөрүү үчүн 94 депутат добуш берип, демилге биринчи окууда жактырылган. Эми спорт жаатындагы жаңылыктардан Кыргызстан спортчу Алым Абди Жамил уулу Белоруссияда өткөн грапплинг боюнча өткөн дүйнө чемпионатында күмүш медалды багындырды. Маалыматтарга караганда спортчу 66 салмак боюнча ат салышкан. Ал катары менен Грузия, Иран жана Өзбекстандын спортчуларын жеңген. Финалга келгенде Франциялык өкүлдөн утулуп алтын ала албай калганы кабарланат. Эми
Кыргызстандын намысын коргоо үчүн барган дагы бир экинчи спортчу Төрөкан Багымбай уулу болсо ушул эле спорттун түрү боюнча коло медалды алган. Ушул жана башка кабарлардын өнүгүшүн 11 чекиткеji сайтына дагы жайгаштырып турабыз. Андыктан ал жака дагы баш багып туруңуз. Мен Айгерим Жаныкул, эртеңки күнгө чейин сиздер менен коштошом. Амандыкта көрүшөлү.